Урматтуу жабырлануучулар, азыр мынакей ууручулук боюнча 205-беренени койду. Сиздерге юридикалыктагы түшүнүктөрдү бере кетейин. Экинчи бөлүмүн коюп атат. Бул экинчи бөлүмү деген жеңилдикти берип атат. Бул уурларгачы. Ошон үчүн тергөөнүн жүрүшү толук кандуу жүргөн жок. Эмне үчүн 5 мал жоголсо, анын бирөөсү эле мойнуна коюлуп, төлөнгөн жок. Жолбосо мойнуна толук кандуу алган жок. Мынакей бир адамдын малы жоголсо, анын жанында эле дагы бир мал турат. Дагы бир жарандын малы. Мына көрдүңүздөрбү? Ал адамдын укугу дагы корголгон жок. Мына ошого окшогон тергөө иликтөө иштеринде мүчүлүштүктөр бар. Биз азыр соттон эмнени талап кылышыбыз керек? Бул иш материалы толук кандуу тергелген жок, урматтуу жабырлануучулар. Мына ошол кайра башынан тергөө органдарына барыш керек. Сиздердин талабыңыздар ошол жерден угулуш керек. Андан сырткары бир нече беренелер да коюлган жок. Бул жерде кылмыштын узактыгы дейт. Мисалы бүгүн кылса, анын кылмыштын узактыгы бар. 1 жылдан кийин иш ачылганда маалдар бар да, бул дагы мыйзамда жазылган. Кылмыштуу топ деп коет. Бул дагы эске алынган жок. Мына ошондой чоң топтор бүгүнкү күндө жылдап узак мөөнөттө кылмыш кылып атат. Бул дагы мыйзамда жазылган. Мына ошол мыйзамдарды бүгүн биз эмне кылыш керек? Талап кылыш керек. Азыр биз соттон бул иш материалдарын артка кайрылышын талап кылыш керек. Мына акциянын жүрүшүндө мына уурлар өзүңүздөр жазып келип атасыздар. Карапайым элди какшатпагыла, мына ушуга окшогон өзүңүздөрдүн талаптарыңыздарды коюп сурансаңыздар, бардыгы мыйзамда жазылган. Сиздер мыйзам бузган жоксуздар. Сиздер жабырлануучусуздар. Ошон үчүн азыр биз болсо кыйналган карапайым калкпыз. Жон терибизден малды багып алып, кайра жоготуп, жон терибизден күйүп жашап жүргөн элбиз биз. Эл чылап бирөөнүкүн уурдап алып, кайра аны берчү жерге берип чыгып кетип аткан жокпуз. Биз жабырлануучу катары келип атабыз ушеге. Күйгөнүбүздөн келип атабыз. Кыйналгандан келип атат элдин баары. Жөн эле жерден чыккан. Анда азыр жөө жүрүштү баштайлы, тиги эшигин алдына чейин, анан кийин соттон барып суранайлы. Соттон талапты кылайлы. Ошол жерден кылмыш ишин, кылмыш материалын артка кайра тергөөгө жөнөтүп бериңиз деп талап кылайлы. Ботек. Urulardın ordu? Türmeye. Urulardın ordu? Türmeye. Urulardın ordu? Türmeye. O tek çoğalgan mallardı tölepesi. Bizge hakikatlık gerek. Hakikat sottu talap kılağız biz. Botek'tin kamalışını talap kılaylı, mına erkinlikte жүрөт, өзү кайра сиздерди шылдыңда отат. Сиздер мына канчаңыздар жабырланып атасыздар. Соттор сиздердин жабырланганыңыздарды мынакей уурунун накта уурдаганын эске алынып, ал бүгүн камалыш керек эле. Бирок эмнегедир мынакей санкциялык соттун төрагалык кылып мына чыгарып жиберишти. Бул сиздерди ушул нааразычылык алып келип атат. Ошон үчүн сиздердин үнүңүздөр азыр бүгүнкү райондун соттору менин ишенимде жең ичинде сүйлөшүп болду. Ушундай бир менде шектер бар. Сиздерде деле ошондой шек бар болуш керек. Ошон үчүн азыр биз мынакей соттандоо кеңешмесине азыр ушул акциянын жүрүшүндө бардыгыбыз арызды соттандоо кеңешмесине жөнөтөбүз. Соттун ошол тартип ошол жерде комиссиясы болот. Ошого жөнөтөбүз. Ошон үчүн азыр биздин талап бүгүнкү күндө мына азыр сот отурум ичинде өтүп атат. Ботек деген беналдылык инсандын. Ошол Ботек бүгүн камалыш керек. Ушул адамдардын мүлктөрү ордуна келбесе дагы мал мүлкү адилеттүүлүк орнош керек. Ошон үчүн адилеттүүлүк керек. Орнош керек. Адилеттүүлүк орнош керек. Ботек камалсыз. Адилет сот болуш керек. Адилет сот болуш керек. Урлардын орду түрмө. Рахмат. Келиңиз эже. Анда акциянын жүрүшүндө азыр эң биринчи сизге сөз берели. Өзүңүздүн оюңузду айтып, мына ичиндеги азыр ушул убакта мына сот процесстери болуп атат. Ошого өзүңүздүн оюңузду камерага карап туруп, мына башкы прокурорго, Кыргыз Республикасынын президентине, УКМКнын жетекчисине, соттандоо кеңешмесине, мына баарына кайрыла бериңиз. Эмне үчүн Токтогул районунда ушундай ууручулук, мал ууручулук көбөйүп, эмне үчүн уурулар жазага тартылбай атат?
Gelin aldık açık olunuz. Hurmatlı jogorku organdын adamdары, biz sizlerge uşu jawurlanуучу катары Токтогул районунун эли uşu jawurlanып ушунча азапка батып кеткенибизден мына уурулардын айынан акыркы 3 жылдан бери ууру деген токтобой калды. Акыркы 3 жылдан бери эл деген ушу кыжырданууга келди мынакей. Аягында келип монтип 2 топ ууру кармалып атат мына. Бирок мына Ботек деген бала ушу менен 3-чү жолу соту жылдырылып бүгүн болуп атат, сот процесс жүрүп атат азыр. Биз сырттан монта акция өткөрүп атабыз. Акция өткөргөнүбүздүн себеби биз адамдар Ботектин боштондукка чыгып кеткенине кыжырданып атабыз. Себеби дегенде Ботек жестези Сузактан кармалып келди. Үкөзү Бишкектен кармалып келди. Бирок кайра эле жыйынтык жок. Төлөгөн малынын жыйынтыгы жок. Мойнуна алган малынын жыйынтыгы жок. Акырында келип Ботек боштондукта жүрөт. Ашып кетсе бир 5 малды мойнуна алып дагы кайрадан доо арызын жазып берди бизге, тосмарыс жазып берди. Биз тосмарыстын негизинде чыгарып беребиз деп соттор бизге ушундай жооп айтып атышат. Ал Ботек ошо 5 эле мал менен токтоп калган жок да. Бул жерде соттордон биз күмөндөнүп атабыз, шектенип атабыз. Кайра тосмарыстын негизинде чыгарып атабыз деп мына Ботек эркиндикте жүрөт. Уурулар эркиндикте жашаш керек дагы, карапайым эл кыйналыш керекпи? Кредит алып бирөөнүн малын кайра төлөп бериш керекпи? Биз ушундай акыйкаттык издейбиз. Керек болсо биз президенттин алдына чейин ушул акция менен барабыз. Эч убакта токтобойбуз. Токтогул эли ушунча жабырланды. Токтогул эли уурулардын азабын чегип келатат мынакей. Токтогул эли кыйналып бүттү уурулардын айынан. Биз ушул үнүбүздү жогорку президенттин эшигине ак үйдүн астына чейин барып ушул акцияны өткөрөбүз. Биз бул эме менен токтобойбуз. Соттордон акыйкаттык издейбиз. Кайрадан Ботекти тергөөгө жиберсин. Кайрадан Ботекти сурасın. Биз ушуну талап кылабыз соттордон. Ууру болсо бирөө ал дагы мынакей көрүп атасыздар жоопкерчиликтен качып баш калкалап мына үй камагына чыгып алып азыр ар бириңиздерди шылдыңдап жүрөт жекесинен. Ошон үчүн биз азыр кылмыш иш материалын артка кайтарыш керек. Биринчи талап. Экинчи талап тергөөнү толук кандуу жүргүзүш керек. Деген жалгыз кылган эмес, кылмыштуу топ кылган буну. Андан сырткары кылмыштын башталышы анан аягы бар. Аягында эч ким жок болуп атат. Дайыма малды принимать этип алган, жана 10 килограммдап, 20 килограммдап саткан ушул эттердин бардыгы уурдалган. Ушундай кылмыштуу топ түзгөн деп биз эсептейбиз. Ошон үчүн мындай уурулар камалыш керек. Уурулардын орду Биз мындай акцияны Бишкек шаарынын борборуна, Ак үйдүн астына да уюштурганга даярбыз. Эгерде сот чечимдери туура эмес чыгып, Ботек окшогон адамдар мына жоопкерчиликтен качып, болбогон бир штраф менен чыгып кетсе, биз нааразычылыгыбызды улантабыз. Керек болсо биз ал адамдын үйүн өрттөгөнгө чейин барабыз. Келиңиздер, кийинки сөздү эже сиз көрөйүн. Калажа кама берсин. Керек болсо көчүрөбүз, өрттөйбүз. Бул уурулар быйыл эле эмес, былтыр эле эмес, 3 жыл, 4 жылдан бери ушундай көп ууру болуп атат. Ууру жылыга урдатабыз, бирден экиден урдатабыз деле Кудайдан жесин деп эле отуруп калабыз. 2ден 3дөн урдатабыз, Кудайдан жесин деп отуруп калабыз. Быйыл аябай башкача урдатып отурабыз. 5-6 мал бодо мал урдаттык. Мына балам азыр 2 баламдын 2 мал менен иштеген, тамы жок, тамдары жок. А байлар байып атат мынакей уурулар байып атат уурулук менен. Малды урдап барып, столовойлар бар экен, сатып, этин сатып атышат. Демеге Бишкекке жүктөп кетип атышат, КамАЗтары бар экен. Биз карапайым эл кыйналдык. Биз керек болсо ошо президентке чейин барганга немебиз бар. Бала чакабызды ошо жана жаш элмек балдарыбызды эчтип алып барганга чейин немебиз бар. Биз аябай кыйналып кеттик. Мына балдар иштей турган иши болбой, ушу мал менен окат кылып атабыз да. Ошо айылдагы эл мал менен мал багабыз, темселеп балдарыбыз мал багат. Иштеген иши болбосо, кылган кызматы болбосо кыйналдык эл. Президент, урматтуу президент, биз сиздерден суранабыз ушу неме соттун акыйкат болбой атат, сот туура чечпей атат. Камалгандар кайра чыгып кетип атат. Биз эч кимге алыбыз жетпейт экенбиз. Бул карапайым эл ушу сураныч. Ушу элдин үнүн угуп коюңуздар. Ботек ар бир айылда связы бар.
Aktek Kirli'den Sivas'ı var, Karangöy'den Sivas'ı var. Oşon birinde biri gelip jana 5-nji okulu bazar bolgonu oşonda kuruttular. Her bir ayında Sivas'ı var bunun. Oşon üçün jok bolop atat. Bu tekti oşon uğurlardı koşa taptırış gerek. Саламатсыздарбы, урматтуу калайкар. Ушу биз 2020-жылы жайлоого чыкканбыз карантин учурунда. Биякта жумуш жок, иш жок. 1000 баш менен чыкканбыз. Сентябрдын 1-inde тапшырабыз деген күнү кечинде түндө 30 баш жандык жоготтук. 5-6-сы эчки, калганы жалаң кой болчу. Анан ошол кимден көрөрүбүз деле билбей калдык. Жолдошум болсо малчылардан аябай издеди, сотко келип арыз жазалы десек кабыл албай койду. Жайыттан жоголгондорго биз жооп бере албайбыз деле такыр эле жолотпой койду бизди. Анан биз кыйналып ошо жоготкон элдердикин төлөп беришибиз керек экен. Кредит алдык. Мына компаниондо кредит төлөп жүрөбүз. 2 жылга ала алганбыз. 1 жыл араң бүттү. Уурулар жазасын алсын, төлөп берсин, балдарыбыздын ырыскызын жеп, уурулар жыргап жүрүшөт мынакей. Анан карапайым элдер ушинтип кыйналат экенбиз, эч ким карабайт экен, сот иштеп айтат. Сот иштебегендиктен ушундай болуп атат. Биздеген бүгүн дагы 29-уна жылдырып койду. Анакей. Себептерин айтыңызчы, эмне үчүн? Жаш баланын адвокаты келбептир бүгүн, ооруп калды. Анан ошондон 29-уна жылдырып койду. Улам жылдырып келатат. Улам жылдырып атат. Сиз талаптарыңыздар кандай болуп атат? Айтыңыздарчы катуу эле, бакыр эле. Биздин талаптар ушу да эми иштеги эмне төлөнүп берсин. Канча башты жоготуп атабыз, монча элдин баары ошол жерге жыргандан келди. Ушу тыстап бала чака багабыз деп жүргөндүн баары менетин жеди. Төлөп берсин баары. Биз ошону талап кылалы десек, бүгүндөн сот бизди жылдырып коюп атат улам. Potek kolga düşürüyor biz emetten de başta etemel attık, kim algan bilbeyle mal jogottuk, kimge doğunat biz bilkensiz. Yemin potek kolga düşüyor muşulda, hakikat bolgan jok. Hakikat bolsa jakşı oldu sottan. Hemen boşandıkça çıkıp gitti, hiç moyun albaydı da. Ben muşul şurada biz sottan sıranattılar, hakikat bolsa potekçi kayda kamazın. Кылмышкерлер мына бүгүн сот отуруму болуп, бектен жабырлануучулардын укугу эмес, кылмышкерлердин укугу корголуп атат. Алардын адвокаттары эмне үчүн келбей калса, сот отуруму болбош керек. Берде карапайым эл малын урдатып, бул салык төлөгөн үчүн күнөөлүү мамлекетке. Мамлекетте кармап отурган ошо карапайым эл болбосо каяктагы сот, каяктагы милиция болот. Талап кылабыз. Бул иштин жыйынтыгына чейин чыгабыз, этегине чейин. Ак үйдүн астында канча күн ачка болсок да жатабыз. Биз уюбузду жоготуп жарды болуп калган жокпуз. Байлар ошо биздин малыбызды уурдап алып, шумдук болуп мамлекеттин бир бурчун чоюп биз сон нерселерди жасаган жок алар. Ошолор деле биз катары жашап атат. Бирок биз элге акыйкаттык орношун талап кылабыз биз. Бизден башкаларда жабыркабашын талап кылабыз. Ошон үчүн уурунун аягы тыйылсын. Biz uşa Ак үйгө чейин барып, Ак үйдүн эшигинде канча күн болсо да биздин суроо талабыбызды кабыл алганча жатабыз ошол жерде. Биз жаныбыз ачып калды баарыбыз тең ушундай. Туугандар, бул жерге биз соттун астында чогулуп атабыз азыр. Şu жектеги чогулган элдин баары жабырлангандар. Мына жылдан жыл өтүп, ай өтүп, 3 ай өтөт, кайра эле кайталоо болуп атат. Мал урдоо деген көп болуп атат Токтогулда. Мисалы мен өзүм эле айтайын, мына 7 баш жоготтум. 7 башты жайыттан жоготконум өтө деле алыс жайыттан эмес, үйдүн жанынан бир торпок туюмду эшигим алдынан эле урдатып бердим. Бул каралып эле кечинде караган, саалган үйдүн жанына коюлган үйдү торпогун уруп кетип атышат. Анан бул жерге эмне келдик? Биз келгенибиз ушу органда сот отур эмесинде сотторго дагы ушу кайрымдуулуу жакшы чечим чыгарып берсе, элди караса, жабырланган эл мынекте турат. Жайы менен иштеп күзүндө элдин малын таратканда жайы менен кайтарган малыбыздын акысы кайра ошолор төлөп бергенге жетпей атат. Мына жерде бүт эле ичинен сыздаган кишилер. Шуну акыйкат карап берсин сот. Мынагы чыгып кеткендер камалсын кайра. Тергөө жакшы жүргүзүлсүн. Эл ыраазы эмес мына тергөөгө. Кайра каралып, чыгып күлүп жайнап шылыңдап аткандар кайра камалсын. Менин кайрылуум ушул жогорку органдагы мынагу опергруппадагы бардык иштегендер, участкой милициялар ушул элди жакшынакай кылып карап, элдин мүдөөсүн аткарып,
мен өзім терек судан келдім. Терек суда жария бар деп қой. Жарияға шыққанда айыл өкіметі деле уғып тұрады. Мен бардыңар деле көріп тұрам деп қой. Bir айыл өкіметі деле уырларды уылдаған мынау жауырларын үшін шақырып, мындай сұрап, анан кейін осы участкойды беттештіріп, мындай еметіп қойса жақсы болмақта. Ана біз үйістен үшін төлі қиқырып әлі қалы өріп атауыз. Мен үймен бірелі бұйыл жылым, күзіндегі 22 жыл емес, мен жылыға ұрдатам. Мұрда жыл 3 ұрдатқанбыз. Бұлдыр күзінде 22 жылы сентябрда 2 ұрдаттық. Уырлар алып атат, біз болса кредитті ол чойты алып тұрып, төліп беріп, қайра келеркі жылға жер, осының менен алақсып, балдарым болса тентіп-тентіп іштеп, екі жақта. Анан кейін үйде мен бала уақытшы олып, бұтым болса орит, бала уақытшы олып қалам. Мен де ұсыл әділеттілікті талап қылам. Уырлардың бет açılsa, жүз açылып, ел аралап қазалбай қалды. Мынаке сот азыр дағы бұзылып тұр да. Уырыңыз біртең. Сотуыз қайра бияқта елді жеген урын құланды ашып кетті. Мұна бір өкөз жоғатықаныз. Өткенде де айтқан мен ұшынычы. Өкөзге бір жоғалған. Bir момент менің екі ұқам, мұның бір үйі жоғалған, мұныңқы мойнын алған. Емін ноябрдың қанша зері? 5 ай болып тұр, аз есептесекші. Жоғатқаныз бір бода, 5 айдан бері келіп кеткеніңіз қайра бір тай торпақ болып кетті. Бұл міне деген сот, ақиқат бар ма? Айтпайсыңыз. Сот бүтірбей, нары көстер. Елдің мұқташтығын шешіп бербей. Қамуай бұл. Үйіне кирип алып шыққан ушул бала. Мына ошолор шекте қайта келіп атат мынакей. 5 айдан бері сүйреліп жүрөт. Уурунуку бир тең мен дагы айтамын. Соттун дагы бизди элди кыйнап атканы бир тең болуп бүттү да жетти. Бул сотко вообще найразыбыз. Бузсун кайра тергесин кайра. Сотко керек. Сиздердин келечекте тагдырыңыздар, коомдун жүрүшү мына ушул иш аракеттерден акциянын аягында bir bölök nukka burlat. Bul degen 205. berene urdoçuluk degen berene. Na oşonun ikinci bölügü koyulu otat. İkinci bölügü. Urmatlı jawurlançılar, oң kulak sol kulak men uğunuzlar. Bu bölüm straf menen bütöt. Straf menen bütöt. Kamalbayt bul. Oşon üçün biz kılmış iş materialın artka gayrıs gerek. Men hazır kılmış iş materialı deyim. Kılmış iş materialın artka kayırıp töragadan uşunday suranabız. Kılmış iş materialın artka kılmış iş materialın kılmış iş materialı tergö tolukkandu tergö tolukkandu tergö tolukkandu sizler mına özünüzдөр mıyzamdı okuğunuzlardı mına bugünden başlap bile başladınızlar. 205. berenenin 4. bölümün koyuş gerek. Bul degen emne uyuşkan kılmıştı top menen. Bul degen en çoğun kölömdö joğoldu degen söz. Bul degen bir neçe adamlar uyuşu alıp cıldap urdagan degen söz. Mına oşonun tergö iyilikteş gerek. Kılmıştın baştalışından ayağına çeyin biz tolukkandu gözömöl жүрgүшүбүz gerek. Kanday yol atat, emne yol atat dep suraş gerek. Bu sizler bilingizler akçanın baştalışı. 29'unda dagı bir jol geleriz, dagı talap kılabız. Biz hazır buğa çeyinki çeçimlerin barın yuristi jaldap, sottan da o kengeşmesine жазабыз. Sottun tartibin karoçu komissiyaga жазабыз. Mına uşuntip mıyzamdуу talaptарды жүрgүшүбүz gerek. Prezidentke жазабыз. Başkı prokurorgo жазабыз. Emne üçün bul iyilikte tolukkandı жүрgөн жок. Al jerde şekteribиз бар. Je bolboso militsiyabı, je bolboso prokuratura organdarыбы, je sot organdarыбы korrupsiyaga aralashkan жок деп biz толукканды ишене албайбыз. Сиздерде бүгүн күмөн бар, туурабы? Туура. Ошон үчүн биз коштошпойбуз. Кийинки акцияларда жолукканга чейин, көрүшкөнгө чейин аманчылык каалайм. Барыңыздар, бар болуңуздар, уурдатпаңыздар, уурулардан сак болуңуздар. Дес олуңуздар, караңыздар. Жакшы барыңыздар анда. Жанагы